Президент Атамбаевдин катышуусунда өткөн коопсуздук кеңешинде автожолдордогу кыйроолор, адамдардын өлүмү, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары жана өлкөдөгү стратегиялык объектилердин тизмелери каралды. Анткени менен коопсуздук кеңештин катчысы Темир Жумакадыров жыйын ачык эле өткөнүн, бирок журналисттер чакырылбаганын жыйындын жыйынтыгы тууралуу журналисттерге берген маалымат жыйында билдирди. Относительно того, что это было открытое заседание, просто единственно без приглашения представителей средств массовой информации. Но при этом мы сейчас пришли как раз таки дать полную информацию, и мы готовы ответить на все вопросы. Кеңештин жыйынында күн тартибине 3 маселе кароо бекитилген. Жол коопсуздугун азайтуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жаатында маселелерди каржылоо булактарын табуу үчүн Мегаком мобилдик байланыш компаниясынан сатылышынан түшкөн каражат болжолдонууда. Демек бул жакынкы жылдарда ишке ашпай турган иш дегендер да жок эмес. Коопсуздук кеңешинде каралган маселелердин бардыгы жакынкы арада эч жыйынтык бербейт дегенди түшүндүрүп турат. Бул баягы мындайча айтканда мындайча айтканда өлбөсүн, араба сынбасын деп кылдыраса деген мындай түшүнүктү пайда кылып атат да менимче. Себеп дегенде бул конкретный коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы болуш керек. Мына ушул жака ушунча миң акча бөлүнөт, ошол боюнча иштерди жүргүзүлөт. Бул баягы баарынан эле үстөрттөрдөн каралган маселе болуп калат. Экинчиден баягы бүгүнкү күндөгү антикоррупциялык пландардын аткарылышы боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Мындай чиновниктер көбү өздөрү аралашып кеткен, аларды кыйын иштетип атабыз дегени бул баягы бүгүнкү бийликтин дагы эле болсо көп жерден мындайча айтканда жогорку деңгээлде толугу менен иштей албагандыгы дагы эле көрүнүп турат. Себеп дегенде баягы өздөрү мойнуна алып атышат. Кыргызстанда жол коопсуздугу маселесин жаранды коом тынбай көтөрүп, бийлик ага көңүл бурбай келген. Эми кеч болсо дагы коопсуздук кеңешинде маселенин көтөрүлгөндүгү колдоого алаарлык. Негизгиси ал ишке ашса болгону дешет айрымдар. Расмий маалыматка караганда жыл башынан бери Кыргызстанда 2500дөн ашуун жол кырсыгы катталып, 300дөн ашык кишинин өмүрүн алды. 3800дөн көбү түрдүү жарат алышты. Жыл сайын туристтик сезон маалында туристтерди коркутуп үркүткөн же жол эрежелеринин туура сакталбагандыгынан улам аварияга кабылган учурлар болуп келет. Жыйында кооптуу аймакта жашаган үй бүлөлөрдү мажбурлап болсо да көчүрүү чараларын көрүү керектиги боюнча тапшырма берилди, дейт вице-премьер-министр. Кыргызстанда 25 жылдан бери 17589 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. 4289 үй бүлөгө жер тилкеси бөлүнбөй, мамлекеттен жардам берилбей көчпөй калган. Бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйында быйыл аларга жер тилкесин бөлүп берип, көчүрүү маселеси каралды. Ал жерге суу алып барып жол куруу керек. Ал эми 2252 үй бүлө мамлекеттен жардам, жер тилкесин алып көчпөй койгон. Аларга катуу чара көрүү керек. Президент Алмазбек Атамбаев кооптуу аймактардан көчпөй жаткан элди кандай жол менен болсо дагы көчүрүү керек экенин белгиледи. Жабык жыйында күндүн темасына айланган Кыргызстандын жогорку нарын каскадына ГЭС кура турган чех компаниясы тууралуу маселе каралган жок, деди Темир Жумакадыров. Ал арада коомчулукта коопсуздук кеңеш элди түйшөлткөн кортеж маселесин карап койсо деле жакшы болмок деген пикирлерди айтып чыгышты. Динара Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.